Ак жана кара, өмүр жана өлүм, сүйүү жана жек көрүү сыяктуу жашоонун ачуу таттуусун теңдеп турган өмүр чындыктары бар. Аталган жашоо чындыгы эч качан адамды жалгыз калтырбай, кээде кубантып, кээде кайгыртып келет. Бүгүнкү бир китептин баянында карындашы үчүн нан уурдап 12 жыл абакта өмүрүн өткөргөн жарандын аянычтуу тагдырын сүрөттөөчү Карыптар романы тууралуу. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көйдөстөр. Бүгүн сиздерге Виктор Гюгонун калемине таандык Карыптар романы жөнүндө айтып берем. Бул чыгармада алгач эле Жан Валжандын окуясы менен баяндалат. Ал жаш кезинен ата энесинен эрте ажырап, жана өзүнүн бир тууганы болгон, ошонун жана балдары болгон. Жан Валжан күндөрдүн биринде аргасыздан ошо үй бүлөсүндө ачып олтурган энелерин багуу үчүн бир нан уурдап, ал 5 жылга чейин эркиндиктен соттолуп кетет. Ошол учурда мыйзам абдан күчтүү иштегенине байланыштуу буну мейманканаларга, ал түрмөдөн чыкканда мейманканага дагы эч качандай киргизбей коюшат, бул камалып чыккан экен деп. Ошондо Жан Валжан абдан дагы жүрөгүнүн кейип турган мезгилде анын бир гана ошондой үмүт шооласы болгон сыяктуу бир чиркөөдө эмгектенген динчил үйгө барып калат. Ошол үйдөн анан ал үйүнө киргизип, өзүнүн меймандостугун, өзүнүн мээримдүүлүгүн көргөзүп, Жан Валжанды жакшы тосуп алат. Ал эми Жан Валжандын жүрөгүнө карадаак угунуп калганбы, эртеси күнү эртең менен турганда эле анын үйүндөгү бүт баардык күмүш алтындарын, күмүш идиштерин уурдап кетип калат. Анан ошол учурда кайра аны кармап алышып, жолдон милициялар кайра алып келип берсе, ошол учурда бул динчилдин, чиркөөчүнүн негизги мындай өзгөчө сыпатын алсак болот. Ошондо айтат: "Жок, мен бул идиштерди буга бекер өзүм менен белекке бергенмин го" деп туруп, Жан Валжандын кулагына келип шоорайт. "Сиз мага сөз берип койдуңуз, жакшы инсан болом" деп дейт. Жан Валжан аң-таң болуп, "Мен буга качан сөз берип койдумун" деп абдан таң калат. "Мен буга жамандык кылсам, кайра мага жакшылыгы менен кайтарды" дегендей. Андан ары Жан Валжан өзүнүн мындай жүрөгүнө бир нур келгендей болуп, жашоосунда жаңы өзгөрүштөр болот. Кийинки окуялар Жан Валжандын эмгектенип, жана ошол өзүнүн ишкана ачканы, ошол коомдо абдан иш зарыл болот да, адамдарга, аял эркектерге жумуш бергендиги, жана жумуш берип эле тим болбостон, ал жерде жумушчуларына кандай сонун мамиле көргөзгөндүгү жөнүндө айтылат. Чыгарманын тарыхый мааниси жазуучунун куугунтукталган, эзилген элди жана азап чеккен адамды коргоого алуусунда. Ошондой эле буржуазиялык дүйнөнүн эки жүздүүлүгүн, таш боорлугун, жалганчылыгын, жүрөксүздүгүн, айрым адамдар оозунан түшүрбөгөн адилеттүүлүк керектүү адамдар үчүн гана иштеп, алсыздар үчүн адилеттүүлүк кордолууга алмашканын жана бул үчүн коомдун көз жумганын ашкерлегенинде. Ошол Жан Валжандын жашоосу ошол чиркөөчү адам ага жакшылык кылгандыгы менен өзгөрдү да. Демек биз дагы адам катары, бизге бирөө жамандык кылса, биз кайра ага "Жок, мен да кайтарышым керек" деген сыяктуу сезимди калыптандырбай, биз ага жакшылык кылсак, биз мындайча айтканда бир адамдын өзгөрүүсүнө дагы себеп болушубуз мүмкүн болот. Виктор Гюго 28 февраль 1802 жылы Франциянын Безансон шаарында туулган. Ал романтизм жанрындагы жазуучулардын көч башында турган калемгер болуу менен биринчи оор сюжеттүү трагедиялык драмасын 14 жашында жазып жарыялаган.